Кыргыздар. Кыргыздар Борбордук Азиянын эң байыркы элдеринин бири. Алар Сибирдин көчмөн урууларынын биринчи бирикмесин, кыргыз каганатын түзүшкөн. Бул ат биринчи рет гундар каратып алган уруулардын катарында Гегунь же Тяньгунь падышачылыгы делинип, биздин заманга чейинки 201-жылдын этегиндеги жылнаамаларда учурайт. Гяньгундар сыягы ал кезде Саян кырка тоосунан түштүгүрөөктө, азыркы түндүк батыш Монголия аймагында ушул кезге чейин Кыргыз Нур деп аталып жүргөн көлгө жакын жашап турса керек. Биздин заманга чейинки биринчи кылымдын башталышында гундар Хакас Минусин ойдоңун басып алган кезде бул жерде тагар маданиятынын эстеликтерин калтырган Динлин уруусу жашаган деп болжолдошот. Гундардын 150 жылга созулган бийлигинин тушунда Хакас Минусин ойдоңунда Гяньгунь уруусу пайда болот. Ал бул жакка гундардын кысымы астында жер которуп келген же болбосо күчкө салып көчүрүлгөн болуш керек. Ошол мезгилден тарта Гянь, башкача айтканда Кем Енисей дарыясы агып өткөн Хакас Минусин ойдоңу Гяньгунь, кыргыздар уруусу байырлаган аймактын ортолугу болуп калган. Бул жерде Динлиндер менен Гяньгундардын урук-урку аралашып, натыйжада калктын жаңы түрү келип чыккан. Чачы сары, көзү көгүш Динлиндер монгол тейиндеги түрк тилдүү Гяньгундарга кошулуп кеткен. Аргындашкан элдин түспөл тейи таштык маданиятынын тушундагы көрүстөн бет кептеринен таасын көрүнөт. Бирок андан кийинки кылымдарда да кыргыздар менен бирге Хакас Минусин ойдоңунда ага тектеш тоолордо угор жана самодий тилинде, ал эми түндүк батышта Енисейдин төмөнкү, Ангаранын жогорку алабында кет тилинде сүйлөгөн башка уруулар жашашкан. Балким палеоазиялыктар кеттер жарым легендалуу ошол Динлиндердин тукуму болгон чыгар. Андан кыйла кийин да кыргыздардын ошол эзелки Динлиндерден келип чыккан издери табылган. Там династиясынын жылнаамаларында кыргыз мамлекети Хагас деп аталган. Жылнааманын түшүндүрмөсү боюнча бул термин кыргыздардын атын уйгурлар бурмалап айтышкандан улам келип чыккан. Кыргыздарды алар өң түсүнө карабушун деп аташкан. Анткени кыргыздар сары чачтуу, кызыл жүздүү жана аби көздүү келишкен. Жылнаамада айтылгандай алардын ата-бабалары Кыргут же Кыркыз деп аталышкан. Мунун түп мааниси которгондо кызылдар, кызыл жүздүүлөр дегенди билдирет. Ал эми алардын жер деген аймагы Кыргун, Тяньгунь делинген. Андан кийинки династиялык санжыраларда Хагас сөзү жоголуп, ал Килигиз деген термин менен алмаштырылган. Бул болсо кыргыздардын атын алда канча так даректеп турат. Акырында кыргыздарды өз аты менен атап, алардын тек жайынан маалымат берген даректер чыгыш түрк каганатынын тушундагы 8-чи кылымда Орхон жазуу эстеликтеринде айтылат. Малчылык жана дыйканчылык Енисейдеги кыргыздардын чарбалык ишинин негизин түзгөн. Мал чарбасы көчмөн мүнөздө болгон деп божомолдоого болот. Кыргыздар жылкы, төө, уй жана кой багышкан. Саралин районундагы Подкамень улусуна жакын асканын бетине чегилеп тартылган уйдун сүрөтү бар. Анда жаа асынган саадакчан чабандестер эки уйду кубалап айдап баратышат. Баскынчылардын бири малчыга качырып тийип кол салууда. Бээде анын токулгалуу аты турат. Сүлектеги ташка чегилген оюм чийимдерде болсо төөлөрдүн сүрөтү тартылган. Алардын бири жапыга чегилип, экинчиси арт жагына аса байланган. Жылкынын, уйдун жана койдун эти, бээнин сүтү кыргыздардын негизги оокат азыгы болгон. Кыргыздардын көрүстөндөрүндө өлгөн адам менен кошо көмүлгөн азык түлүктөрдүн арасынан койдун сөөгү баарынан көп табылат. Көпен кентин казганда табылган сөөктөрдүн көпчүлүгү койдун сөөгү болуп чыккан. Жылкы жоокердин, малчынын жана аңчынын айныбас унаасы болгон. Ал төө сыяктуу эле көчүп коңгон учурларда да пайдаланылган. Дейинкиси кыргыз доорундагы ташка чегилген оюм чийимдерден чабандестердин сүрөтү арбын жолугат. Археологиялык табылгалардын арасында да ат жабдыктары абдан көп.
Алар эркектер көмүлгөн кабырлардан сөзсүз түрдө табыла турган буюмдарга жатат. Байлыктын өлчөмү жылкылардын үйүрүнө жараша аныкталган. Көрүстөн саганаларындагы жазууларда мындай айтылат: жер үстүндөгү тамга басылган мал эсеп жеткисе эле. Өлгөн адамдын атынан башка бир саганада төмөңдөй жазуу калтырылган: 6000 жылкыман бөлүндүм. Тан династиясынын санжырасында кыргыздар колуктуу үчүн калыңга жүздөп жана миңдеп жылкы же кой төлөшкөн айтылат. Жер айдаган байкирлер бир канча миңдеп уй жана кой күтүшкөн. Дыйканчылык кыргыздарда кыйда эле чоң мааниге ээ болгон. Тан династиясынын жылнаамалары кыргыздардын чарбалык иштеринен кабарлап келип, дыйканчылыкты ал турсун мал чарбачылыгынан да өйдө коет. Жер иштетүүдө ал кезде кетменден буурсунга өтүү башталып калган эле. Буга бир канча рет табылган соко тиштер далил болот. Аларды сырт жактардан алып келген чоюндан, ошондой эле жергиликтүү аймактын кендеринен ылгап алган темирден жасашкан. Кыргыздар таруу арпа, буудай, Гималай арпасын жана кара куура айдашкан. Апрелде сээп, сентябрь, октябрда түшүм бастырышкан. Орум жыйымда темир орокту пайдаланышкан. Орок менен бирге сабы кыска иймек чалгыларды колдонушкан. Акыркысын сыягы чөп камдоо үчүн да урунушса керек. Дыйканчылык маданияты бийик өрүшкө жеткени Хакас Минусун ойдуңундагы кайрак жерлердин жасалма жол менен сугарылгандыгынан көрүнүп турат. Енисей менен Абакандын сол жээгинде байыркы сугат өстөндөрдүн, таш көтөрмөлөрдүн, суу кубурлардын жана ноолордун урандылары сакталып калган. Айрыкча Уйбата, Аскыз, Туба жана башка дарыялардын өзүндөрүндө өстөндөр көп. Чоң өстөндөрдүн узундугу 10-30 чакырымга чейин жеткен. Алардан шакап чыгарып, майда арыктар тартылган. Айрым учурларда шак арыктан күтүрөгөн мал жандыкты сугарып турушкан болуу керек. Дыйканчылыктын кыйла өлчөмдө өнүккөнүн кол жаргылчактардын табылышы да ырастайт. Алар дан тартуучу мурдагы жөнөкөй куралдарды алмаштырып, натыйжада иштин өнүмүн 5-6 эсе арттырган. Жаргылчак менен уун жана акшак тартышып, кирчимек ачытышкан. Таш бетиндеги оймы чиймелерде бугулардын, эликтердин, аркарлардын жана териси баалуу башка айванаттардын артынан сая кууп, жаа тартып бараткан чабандестердин сүрөттөрү көп жолугат. Баалуу терилерден кыргыздардын ак сөөктөрү үчүн бөрк жана кийим тигилген. Белгилүү болгондой, кыргыздардын башчысы Ажо кундуз бөрк кийип жүргөн. Баалуу терилер алык салык төлөөнүн жана соода сатык жүргүзүүнүн каражаты болгон. Кыргыздар канаттуу куштарга да аңчылык кылышкан. Орто Енисей кыргыздарда кол өнөрчүлүк өнүккөн. Анын ичинде металл иштетүү биринчи орунда турган. Хакас Минусин ойдуңу жана аны курчап турган кырка тоолор пайдалуу кендерге, темирге, жезге, калайга, алтынга бай келген. Көп сандаган ажайып чуңкурлар ошол байыркы кездеги кен иштетүүдөн калган эстелик болуп саналат. Кыргыздарда Саян, Кузнец Алатау, Тоо тектеринен жана ал турсун Минусин талааларынан темир казып алуу биринчи планда турган. Алар кендерди ылгап, күрөң жана кызыл темир алышкан. Темирди кыргыздар кыяса деп, шот эсептегендей самоди сөзү менен аташкан. Балким андай эмейле бул сөз алтайлыктардын жез же кыпчактардын жаз дегенине тектеш чыгар. Темир кендерин Енисейден жана анын куймалары Абакан менен Тубанын бойлорундагы кызыл карагайлуу токойлор каптаган кумдуу дөбөлөрдө эритип алышкан. Дал ушул аймактардан көөрүк очоктордун орду көп учураган. Эритмелердин калдыктарын талдап көргөндө кыргыздар кенди 100 чакырымдан кем эмес аралыктан жамаатташ аймактардан ташып келип турушкандыгы аныкталган. Бул жерлерден темир иштеткен уста металлургтар жашаган бүтүндөй бир кенттердин урандылары табылган. Кыргыздар темирден көбүнчө жаанын жебесине уч сомдошуп, аларды үч жагынан кырын чыгарып, канат кейиптентип, ошондой эле калакча сыяктантып, жалпайтып,
курч миздүү кылып массалык түрдө даярдашкан жана аны менен бүткүл түштүк Сибирдин калкын жабдып турган. Андан сырткары кош миздүү курч кылып, канжар чаап, найзага, уч, соотко чырайына жана ар түрдүү ат жабдыктарын, тоголуу же жылаажындуу ооздуктарды, үзөңгүлөрдү, басмайылдардын таралгаларын жана башкаларды жасашкан. Кыргыздардын темир усталары айыл чарбасы менен үй тиричилигинин муктаждыктарында камсыз кылып турушкан. Алар соко тиш, буурсун, орок, кетмен, балта, ошондой эле жыгач, темир түстүү металлдарды иштетүүдө зарыл болгон ар түрдүү майда барат аспап шаймандарды жасашкан. Темир илеген усталар менен бирге чебер колдуу зергерлер да болгон. Алар колодон, күмүштөн жана алтындан асеми артык буюмдарды жасашкан. Минусин музейинде сакталып турган сейрек табылгалардын жана Тюхтят көрүстөн казынасындагы буюмдардын арасындагы чахан балкалар түстүү металлдарды иштетүүдө, атап айтканда аларды сомдоп чегелөөдө колдонулган. Таш түбөлүү көрүстөндөрдүн, чаа тастардын казыналар катылган казанактарынан Киселев менен Евтюхова бир нече алтын диштерди жана алтын жалатылган табактарды табышкан. Анын ичинде өсүмдүк орнаменти жана тири шумдуктуу жандыктардын турпаты чөгөрүлгөн идиштер да болгон. Орнаменттик оюм чийимдери боюнча бөтөн жердик асем кайрыктарды эстетип турса да, идиштердин өзгөчөлүү жактары аларды жергиликтүү буюмдар деп болжолдоого жүйө бере алат. Тири шумдуктуу жаныбарлардын, канаттуулардын жана балыктардын сүрөтү чегерилип, башка да асемдер түшүрүлүп, кемер курларды, ат жабдыктарды кооздоо үчүн колодон, күмүштөн жана алтындан тогоо жасалган. Алардын толкусу чөгөрүлүп, өсүмдүктөр орнаменти менен асемделген ушундай көп сандаган буюмдар Тюхтят көрүстөн казынасынын составынан табылган эле. Одуракай тери тон, булгаалары чокой кийип, жырткычтарды кубалап бараткан чабандестердин сүрөттөрү түшүрүлгөн коло чаптамалар эрдин алдыңкы кашын жасалгалоодо пайдаланылган. Кейпи аларда жергиликтүү буюмдардан болуу керек. Карапачылык кыргыздарда бийик деңгээлге жеткен. Сапал идиштер атайын шаймандарда жасалган. Ашканада урунчу жөнөкөй идиш аяктардан сырткары күрөң чоподон жумуртка кебетелентип, түп жагын кууш кылып, оозун кенен чыгарып, абдан бышык идиштерди жасашкан. Алар кыргыз вазасы деген ат менен белгилүү болушкан. Идиштердин капталдарына чегедектин сүрөтү чөгөрүлүп, кооздолгон. Мындай идиштер абдан бааланган болуу керек. Анткени алардын айрымдарына менчик белги катары ээн тамгалары басылган. Кыргыз вазалары казыналуу кыргыз көрүстөндөрүнөн сөзсүз жолуга турган табылгаларга кирет. Алардын түндүк Кытайдагы, Монголиянын жана Бурятиянын азыркы кездеги археологиялык эстеликтерине окшоштук жактары бар. Кол өнөрчүлөрдүн арасында таш сомдоочулар менен оймочулар да болушкан. Байыркы түрк жазмаларынын биринде ушул өнөрдү аркалаган адамдардын усул, колдуу уулдары жөнүндө айтылган кабарларга караганда, алардын кесиби мурас катары улам кийинкилерге өтүп турган болуу керек. Алар көрүстөн саганаларына даректүү санжыраларды оюп жазышкан. Кыргыздардын турмушундагы күнүмдүк тиричиликке жана согуштарга байланышы бар аска таштардагы сүрөт чиймелерин да ошолор чегишкен. Кыргыздардын башка элдер менен жүргүзгөн соода сатык байланыштары жөнүндө жазма даректер, анын ичинде мусулман жазмалары, ошондой эле археологиялык табылгалардан аныкталгандай, кыргыздарга чет жактардан алынып келинген буюмдар да кабар берип турат. Алар арабтар, уйгурлар, тибеттер, кытайлыктар, карлуктар менен соода сатык кылып турушкан. Арабтардын өлкөсүнөн кыргыздарга жылына 3 маал сайма гүлдүү, алтын түстүү жибек кездемелерди артып, кире тарткан төөлөрдүн кербени 20-24 төөдөн турган келип турган. Чет жерден келген товарлардын арасында чоюндан куюлган соко тиш, металлдан жасалган күзгүлөр, асемделип куракталган үзөңгүлөр, анын бири уйбат чаатасынан табылган жана башка ат жабдыктары, лакталган буюмдар болгон. Кыргыздардын өлкөсүнөн темирден жасалган буюмдарды, атап айтканда жебенин учун, андан тышкары алтын, жыпар, кайың жыгачын жана бычактын сабына каптай турган худу деп аталган мүйүздөрдү сатып кетишкен.
Кыргыздардын үрп адаттары жайына келсек, жазма деректерге ылайык алар колуктуу үчүн жылкы жана кой берип калың төлөшкөн. Күйөөгө чыккандан кийин аялдар моюнуна тамга чегип эн басышкан. Көй кашка баатыр аткан эркектер болсо бетине эн салышкан. Башка бир даректерде болсо мунун ордуна алар бетин жана мойнун көөлөп алышат деп да көрсөтүлгөн. Алардын мыйзамы деп аталат жылнамаларда абдан катуу. Урушка кирердин алдында коркоктук кылгандар, элчилик иштин өтөсүнө чыкпагандар, акимдарга натуура кеңеш бергендер, ошондой эле уурулук кылгандар башын кыя чабууга өкүм кылынган. Кыргыздардын уруулук үчүн өлүм жазасын колдонушкандыгы жеке менчикке канчалык маани берилгендигин көрсөтүп турат. Мыйзамдын бул эрежеси калктын жакыр бакыр катмарына каршы коюлган. Кыргыздардын дини жөнүндө белгилүү болгондой, алар өздөрүнүн шамандарын гянь, кам деп аташкан. Кудайларга багыштап талаада курмандык чалышкан. Андан кыйла кийинки мезгилдерде, тактап айтканда 10-кылымдагы автор Абу Дүлев калтырган маалыматтарда айтылгандай, кыргыздардын ибадатканалары болгон жана алар жылына 3 рет маареке өткөрүшкөн. Таат кылуу маалында ыргактуу, башкача айтканда поэтикалык речти колдонушкан жана түштүккө карап табынышкан. Планеталардын ичинен алар Сатурн менен чолпон жылдызды жактырышат. Марсты кырсык алып келүүчү жылдыз деп эсептешет. Кыргыздар жылды айларга бөлүп, биринчи айды Мауши ай деп аташкан. 3 айды бир мезгилге бириктиришкен. 12 жыл алардын эсебинде бир мүчөлдү түзгөн. Ар бир жыл жаныбарлардын аты менен жолборс, чычкан, ит жана башкалардын жылы делип эсептелген. Майрамдарда жана тантаналуу окуяларда уюштурулган чоң жыйындарда төөлөрдү, үйрөтүлгөн арстандарды жарыштырып, ат оюндарын көрүшкөн. Ат чабышуу жана шамдагайлыгын көрсөтүп, күч сынап мелдешүү, үйлөнүү тоюнун айныбас салты болгон жана бул тууралуу алтайлыктар менен хакастардын баатырдык эпостарында такай эскертилет. Най, дап, сыбызгы, чоор жана жылаажын кыргыздардын музыкалык аспаптары болгон. Кыргыздардын өлүк коюу ырым-жырымы жайында мындайча айтылат. Өлүк көмүү учурунда беттерин тытышпайт. Тек маркумдун денесин 3 катар кылып оройтта аза күтүп уйлашат. Андан соң табытты өрттөшүп, сөөктөрдү чогултуп 1 жылдан кийин жерге көмүшөт. Чаатас түрүндөгү кыргыз мүрзөлөрүнүн түзүлүшү бул айтылгандарды толук менен ырастайт. Алардан өрттөлгөн адамдын жасаттары табылган. Кыргыздардын өздөрүнүн жазуусу болгон. Бул алардын маданиятынын эң көрүнүктүү жетишкендигине кирет. Кыргыздардын арип тамгасы жөнүндө мисалы Абу Дүлев эскертет. Кыргыз жазмасынын эстеликтери бизге көрүстөн саганаларына, кымбат баалуу идиштерге, аска таштарга чегилген жазуулар аркылуу жетти. Алар азыр Енисей руникасы деген ат менен белгилүү. Жазуулар үчүн кыязы анчейин бекем эмес материалдарда колдонулган болуу керек. Бир мертебе ал турсун чегилип жазылган жазуулары бар жыгач таякча табылган. Кызыласовдун болжосуна караганда, Енисей руникалык жазмасын кыргыздар 7-кылымдан 13-кылымдарга чейин пайдаланышкан. Хакас фольклорунда кабар көп учурда кат аркылуу жөнөтүлөт. Сыйкырлуу китептер жөнүндө айтылат. Аларды окуп, жомоктогу каармандар өздөрүнүн келечегин билишкен. Кыргыз коомунун ички жиктелүүсү кыйда эле ачык көрүнгөн. Анын жогорку катмарын ак сөөктөр түзгөн. Алар жер жайнаган 4 түлүккө, долгон токой казына байлыкка, анын ичинде кымбат баалуу металлдан жасалган буюмдарга, акчага ээлик кылышкан. Муну жылнаамалар, көрүстөн саганаларындагы жазуулар жана бай дөөлөттүү адамдардын мүрзөсүнөн табылган кымбат баалуу идиштер ырастап турат. Коомдун экинчи уюлундагылар кулдар болгон. Аларды кошунаш ормондордо жашаган урууларга качырып кирип, кол салган учурларда туткундап алып турушкан. Түнт токойлуу жамаатташ аймактарда жашаган майда уруулар кыштымдар кыргыздарга көз каранды болушкан жана кундуз, суур терилерин жөнөтүп салык төлөп турушкан. Ак сөөктөрдүн башында каган турган. Ага бектер, тархандар, андан соң батурлар менен огландар баш ийишкен. Алардын баары жоокер болушкан. Көбүнчө биринчи жак менен жазылып,
Мүрзө үстүнө жазылган эпитафияларында бектер өздөрүнүн согуштук эрдиктерин, байлыгын мактап өзлөрүн жер ээлери деп аташат. Кыргыздардын негизги массасы ал кезде чамасы тоолук бойдон каганга, бектер менен батырууларга баш ийген абалга жете элек болсо керек. Анткени жазууларда эл, каган жана эл деп аталган ак сөөктөр жамааты менен биргеле өз алдынча турган күч катары көрсөтүлөт. Эл ак сөөктөр уюму болгон. Алардын кыргыйдай илгер чоролору, башкача айтканда кошууну бектерге баш ийген. Уруулук мамилелердин ыдырашы жана мүлк жагынан теңсиздиктин күч алышы менен эл ал кезде акырындап жикке бөлүнө баштаган. Бай кыргыздар, бектер, кыязы кулдарды гана эмес, ошондой эле өздөрүнүн жакырланган уруулаштары менен урукташтарын да чарбалык иштерине чегип же салык төлөтүп эксплуатациялай баштаган болуу керек. Сапал идиштерде бектин күмүшүн биз бердик, ач аз элинин тартуусу деген жазуулар жолугат. Муну Киселев салык төлөөнүн далили деп эсептейт. Бектердин жортуулдарына катышуу божомолдо элдин милдети болгон. Байлар менен бакырлардын ажырымы кийим-кече жагынан да көрүнгөн. Мүлк дөөлөттүү эркектер кундуздун, сүлөөсүндүн терисинен тигилген кийим кийип, ал эми байкери аялдар тыштан келген саймалуу жибек көйнөк, кымкап кийсе, жакырлар койдун терисинен жасалган тон менен жүрүшкөн. Социалдык катмардын жиктери кыргыздардын көрүстөндөрүнөн да байкалат. Адатта диаметри 30-40 метрге жетип, көп адамдын күчү менен бүткөрүлгөн түзүлүшү татаал чаа тастарда, таш төбөлүү чоң көрүстөндөрдө кымбат баалуу металлдан жасалган буюмдар коюлган. Алар менен бирге анчалык чоң эмес массалык бейиттер да болгон. Аларга коюлган жупуну буюмдар көмүлгөн адамдын жардылыгын көрсөтүп турат. Көрүстөн дөбөлөрүнүн корумдалган тупурактарынан дегеле эч кандай буюму жок кабырларды табышкан. Буларды кулдардын мүрзөсү деп эсептөөгө болот. Орхун эстеликтери берген даректерге таянып, ал кээде кагандар менен бектерге каршы көтөрүлүп турган деп тыянак жасаса болот. Бектер болсо өз кезинде коңшулаш аймактарга жортуул жасап, муну менен элди ар кандай наразылыктардан алаады кылууга аракеттенишкен. Мындай жортуулдар кол башчыларды олжого туйтундурган, туткунга түшкөндөрдү анын колуна айландырган. Ошол эле учурда карапайым жоокелерге да жортуулдан түшкөн олжонун жарнагы тийген. Ийме жаа, темир учтуу жебе жана найза кыргыздардын согуштук курал жарагын түзгөн. Найзанын уч жагына желекче белги тагылган. Мындан бөлөк алардын калкан жана калканча түрүндөгү коргонуу куралдары да болгон. Кол менен бутту калкалоочу калкандарды шак-шак түрүндө жыгаштан жасашкан. Ушундай эле ыкма менен жоокелердин казатка минер аттарын да коргошкон. Кыргыздар 30 миңден 80 миңге чейин кол курай алышкан. Кыргыздардын тарыхындагы окуялардан бизге маалымат берген Тан династиясынын санжырасы, ошондой эле Орхон жазуулары кыргыздардын башка өлкөлөрдөгү элчилик вазыйпаттары жана өздөрүнүн коңшулары, кытайлыктар, түрктөр, уйгурлар менен болгон көп сандаган уруштар жөнүндө кабарлайт. 7-кылымда кыргыздардын мамлекети чыгышынан Гулегань, Курыкан эли жашаган аймактан Байкалдан тарта батышынан Алтайга чейин, Хакас Минусин ойдуңунун түндүк тараптагы чектеринен түштүктөгү Саян тоолоруна, кайсы бир мезгилдерде болсо андан да төмөнүрөөк аймактарга чейин созулуп жаткан. 8-кылымдын башталышында кыргыздар чыгыш түрк каганатына каршы уруш баштаган. Ал алмак телмек ийгилик менен жүрүп турган. Түрк каганы Моччо, кыргыз каганы Барсбектин күчүн сезип, ага Илтерес кагандын кызын берет. Бирок кийинки уруштардын биринде аны өлтүрөт. Барсбектин сүрөтү Моччонун күмбөзүнө чегилген. Түргештер менен биргелешип чыгыш түрк каганатына каршы жүргүзүлгөн урушта кыргыздар 710-711 жылдардын кашында катуу жеңилүүгө учурайт. Чыгыш түрк каганаты уйгурлар тарабынан талкалангандан кийин кыргыздардын алар менен жоолашуусу башталат. 758 жылы кыргыздар уйгурлардын көз карандылыгында калат. Бирок кийин узак мезгилге созулган жана көчөргөн күрөштүн натыйжасында кыргыздар жеңишке жетишет.
840 жылы Орхун дарыясына жайгашкан уйгурлардын борборун азыркы Харбалгастын урандылары басып алып талкалашат жана уйгур каганын өлтүрүшөт. Алар 10 жылдар бою ушул аймакта бийлик курушкан. Бул кыргыз каганатынын ал кубаты толуп, абдан күч алып турган мезгили болгон. Бирок кийин уйгурлар кидандардын жардамы менен кыргыздарды кайрадан Енисейден ары сүрүп салышкан. Мындан кийин кыргыздар кидандар жана кара кытайлар менен чабышкан. Андан соң 4 кылым бою кыргыздар Енисейде жашашат. 13-кылымда аларды Чыңгыз хандын монгол аскерлери каратып алган. Бул жерде кыргыздар 17-кылымга чейин, башкача айтканда, алардын негизги массасы Тянь-Шанга көчүп, ал жердеги кыргыздарга келип кошулган мезгилге чейин турушкан. История Сибири с древнейших времен до наших дней деген китептен которулду. 1-5 томдор. 1968-69 жылдар. 296-303 беттер. Которгон Эсенбай Нурушев.